балам бар, ушу балам менен иштей албай азыр иштеп жүрүп ушу мындай күнүмдүк жумуштарда иштеп жүрөм да. Assalamu alaikum. Биздин фонд ачылгандан бери муктаждарга жардам колун сунуп келүүдө. Кезектеги кайрылуубуз Бишкек шаарынын Көлмө конушунда жашап жаткан Тахмин эжебизге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Тахмин эжебиз ушундай муздак үйдө жалгыз баласы менен күн өткөзүп келүүдө. Үйдө продуктусу жок, үйдө ушул үй муздак, ошондуктан бизге кайрылуу таштаган. Аллах Таала кереметтүү Куранда өзүңөр жакшы көргөн нерсени садака нафака кылмайынча ийгиликке жете албайсыңар дейт. Келиңиздер, баарыбыз биргеликте Тахмин эжебизге жардам колун суналы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Тахмина, мен кайрылуумдун себеби мен 5 жыл мурун ушул жолдошум ичип кеткендиктен боюмда барында ажырашып кеткен. Ошо өзүм төрөп, өзүм багып жүрдүм. Буга чейин ушул сулуу жумуштарда иштеп, арак заводдо иштеп, бутылка жуучубуз арак заводдо. Бутылканы деген ушу муздак сууга жуучубуз да. Бул ушунча кислота коюлуп жуулчу. Анан деген ысык сууга кислота куюлбайт деп, только муздак сууга жуудурчу. 12 саат ушу колубуз муздак сууда турчу. Ал кезде мен ушу ден соолуктун да кадырын билбей эле ушундай бир иштеп, акча деп иштеп жүрө берип, ушундай акыры келип билинбей жүрүп, анан бөйрөк ооруга чалдыктым. Ушу бөйрөк оорум ушу 1,5 жылдын ичинде башталып кетти. Балам бар, ушу балам менен иштей албай азыр иштеп жүрүп, ушу мындай күнүмдүк жумуштарда иштеп жүрөм да. Күнүнө нан ашыбызга жетип, кээде квартплатка жетпей калат. Баламды садикке бере албай, баламды ээрчитип алып иштеп калдым.